Биз бардык ички иштер министрлигинин милиция бөлүмдөрүнө кирип коллектив менен жолугушуп чыктык. Эми ошонун ичиндеги көйгөйдү уксаң чачың тик турат. Алардын материалдык техникалык жабдуулары, машиналары, каражаттары эми бир мындай ноль экен да, чын айткандачы. Анан кантип кылмыштуулук топ менен биз күрөшөбүз. Ошол эле уголовный розысктын балдарынан сурадык. Кандай техникаң бар? Бир техника. Бензин берилеби? Жок. Каражат бөлүндүбү? Жок. Үйлөрү, социалдык маселелери, айлык акылары, начальник отделы 12.000-13 000 алат экен. Канча балаң бар? 4 балам бар, 3 балам бар, эң азы 2 балам бар. Эсептеп көрсөк, эч нерсе жетпейт. Мына коррупция болуп атпайбы түбүн. Жанакы тамагына берген акчалары 34 сом бир күнгө. Ошол эле учурда жана шектүү деп кармалган ИВС'те отургандар кээ бир жерде 110 сом дейт, кээ бир жерде 80 сом дейт. Эми бир 3-4 эсе көп экен да. Аларга 4 эсе көп, олар менен күрөшкөндөргө 3-4 эсе аз. Бул өкмөттүн бул кандай саясаты? Анан сурадык, министрин келеби? Келбейт. Көрдүңбү? Телевизордон көрөбүз. Же министрлиги барып кыдырбаса, аларды билбесе, кантип иштейт бул министр? Бирок ал министр жалган маалыматтарды бергенге абдан шыктуу экен. Ушактарды кошуп туруп жазганга. Менде андай фактылар бар, өзүнө жөнөткөм. Эмне үчүн ушундай бердиң деп. Бир эле мисал, Кадамжай районунда отурган имараттардын эмесин көрсөң, эксплуатацияга жараксыз деп чечим чыгарып беришиптир. Ошол жерде отурушат. Анан бир айтып атат, биз кылмыштуулук менен күрөшөбүз. Күрөшпөйт, күрөшө да албайт. Бунун баары жалган. Ошондой тез аранын ичинде министрлик же чечимди мындай чыгарып өзү барып кардиналына жардам бериш керек. Же болбосо четтеп эле кетип калыш керек, элди кыйнабай. Рахмат.